Biz hazır jardamga muhtaç bolup turabız. Köp tükürse köl bolat деген söz бар элибизде. Şu jardamыңыздарды аябаңыздар. Пакиров Акылбек, Баткен областына караштуу Кадамжай районунан болом. Менин акыркы диагнозум цирроз печени болуп, портальный гипертензия деп атат. Бунун эмеси кан токтобой коюу коркунучу бар деп врачтар тез арада операция жасаш керек деп атат. Жалпы калайык калк сиздерге кайрылып жардам сурайын деп чечтим. Мен ушу 9 жылдан бери гепатит оорусу менен ооруп, цирроз печени деген диагноз коюшту. Тез арада операция кылыш керек деп атышат врачтар. Ошо элге кайрылып, элден жардам сурайын деп кайрылып атам. Азыр кичине чогултук жетпей турат да биздин эмебиз, каражатыбыз. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейинки жардам берип мага акча которгондорго баарына ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун сиздерден. Бирок дагы эле жетпей турат. Сумма $30.000 дейт, эми көп сумма экен. Ошо азыркы учурда Бишкекте больницадан лечениеден чыгып, ушу шаарда турам азыр. Мүмкүн болушунча тезирээк келгиле деп атат Индиядан. Бүт документтерибиз даяр. Индиядагы врачтар менен да сүйлөшүп атабыз. Эртелетип келгиле деп атат. Ошо анан менде азыр портальный гипертензия деп коет экен. Ошо кан токтобой калуу коркунучу бар дейт да. Assalamu alaikum урматтуу достор, мекендештер, баарыңыздарды Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Мына ушул ыйык айда бизден силерге бир кайрылуубуз бар. Силерге каршы биздин Акылбек агабыз бир аз катуураак ооруп калыптыр. Врачтар цирроз печени деген диагнозду коюшту. Бул операцияны Кудай буйруса Индияда кылыш керек экен. Донор бар. Акылбек агабыздын бир тууган байкеси. Демек, азыр ушул операцияга $30.000 каражат керек болуп турат. Анан бизден силерден бир сураныч, урматтуу мекендештер, достор, сураныч. 20 сом болобу, 30 сом болобу, 2000 сом болобу, балким $1000 болобу, айырмасы жок. Мына ушул реквизиттерге, карта номерлерге жиберип коюңуздар, суранабыз. Убакыт деле өтө көп эмес. Assalamu alaikum, урматтуу достор, мекендештер. Бүгүнкү күндө биз сиздерди ыйык Рамазан айыңыздар менен куттуктайбыз. Себеби айлардын султаны болгон бул Рамазан айында сооптуу кадамдарыбыз көп болсо экен деген ар бир мусулман жандын чоң үмүтү болуп жанып турат. Себеби канчалык көбүрөөк жакшылыкты кылсак, себеби бир кадам канчалаган кадамдар менен эсептелген кадамдар менен сооп жазылат деген жараткандын бизге берген ушундай бир чоң мүмкүнчүлүгү болгон ай. Ошондуктан азыр бул жерде бизден отурган бир тууганыбыз оор оорусуна чалдыгып, 9 жылдан бери азабын тартып келген мекендешибиз ушул эле Кыргызстаныбызда мекенибизде жакшырып кетүү мүмкүнчүлүгүн аябай изденгендин аралыгы 9 жылга созулуп турат. Бирок күн санап улам оорлошуп бараткандыктан азыр ушул кайрымдуу калкка кайрылууга аргасыз болуп турган учур. Анан бизге дагы мына кайрымдуу болуп коомдук фондуна кайрылып, биз болсо ошол бир тууганыбыздын үнүн элге жеткизип, ушундай бир каражат топтоого бир салым кошо койсок деген чоң үмүттө туруп атабыз. Азыр жаныбызда Нурсултан деген мекендешибиз отурат. Бул маданият жаатында эле эмес, ушул кайрымдуулук жаатында дагы колунан келишинче биздин канчалаган актерлор, канчалаган биздин мекендештер спорт жаатында болобу, ошол эле сахнада жүргөн биздин бир туугандарыбыз
канчалаган бир туугандар кол сунуп келет. Буга жапа-турма кыргыздын ынтымагы чоң себеп болуп келет. Анан ошондуктан айланада жакшы адамдар бар бир тууган. Бул бир тууганыбыздын 3 баласы бар. Ошол Кудай буйрса ушул 3 баланын атасыз калып калбаш үчүн кел бир мекендеш. Ошо колубуздан келишинче кол сунуп койсок, буйрса ата асказоо дейт, аска урабасын, кулабасын. Ошо мен бүгүн жалпы мусулман бир туугандарга кайрылганга муктаж болуп отурам. Ошо балдарымды өзүм тарбия кылып өстүрсөм деген ой максатым бар. Рахмат. Мына урматтуу достор, мына азыр көп сөздү айта албай жатат бир тууганыбызчы. Балдар эртең атасы калып калыш коркунучунда турат. Бул чындыгында чоң себеп турат. Ошон үчүн мүмкүн болсо эртеңки акыретин ойлогон эстүү жандар мындай ушул кайгынын көз жашын сүртүп, кубанычка бир айлантып коюш чоң мүмкүнчүлүгү бар бүгүн. Анткени себеби сиз бүгүн бир күндүк бир сигарет чекпей коюп, ошонун акчасын эле берип койсоңуз, бир сок ичпестен ушунун акчасын берип койсок эле канчалаган көп түкүрсө көл болот деген ата сөзү бар. Ошон үчүн ушундай кыйналып турган жанга сөзсүз кол сунгандык бул бийик адамгерчилик. Ошондуктан урматтуу мекендеш, кел кайдыгер болбойлу. Кудай буйрса садака бариядан сактайт деген пайгамбар алейхисалам. Ошон үчүн сиз менен биздин берген садака өзүбүз үчүн, мен өзү үчүн келдик, ар бирибиз үчүн, бирок биздин жардам бул бир тууганыбыз үчүн. Кармаган оразаңыздар кабыл болсун. Ошо биз дагы ушу иним 9 жылдан бери ошо гепатит оорусуна чалдыгып калып, ошол Индияга барып операцияга кылганга муктаж болуп калдык. Эми ушундай болуп, ошо кайдыгер карабай кичине жардам берип коюңуздар. Эми ошол Сиз донор да болуп баратасыз? ошол мен донор болуп баратам. Эми Кудай буйрса жакшы болуп кетет деген үмүттөбүз. Биринчиден эле укканда эле сразу эле айттым, мен өзүм эле донор болуп берем деп. Анан как раз экөөбүздүн кандарыбыз дагы туура келип калды. Ошол эми иним ошо бала чакасын алды эле болуп, эме болсун дейм мен дагы. Ошо жакшы болуп кетишиге үмүттөнүп турабыз. Эми ошо кайдыгер карабай, эми болсо кичине жардам берип коесуздар. Эми Мына достор, бир туугандар, бүгүн бир тууган боорун эмес, чөнтөгүндө турган акчасын бере албай турган заманда жашап жатабыз. Азыркы учурда мындай болуп жатат. Бирок ушу бир тууганын аман болуп, ушу 3 баласынын жетим калып калбашына бир себепкер болоюн деген бир туугандар бул жерде бири-биринин амандыгын тилеп отуруп, бирок ушул үй бүлөнүн мына ушул акыбалына сиз менен биздин ушундай жардамыбыз керек. Анан сизден Кудай ыраазы болсун. Бүгүн бирок көп бир туугандар баш тарткан учурлар бар да. Анан ошентип оор жоготуулар бар. Ошон үчүн ошого жеткизбей, мүмкүн болсо ушул үй бүлөгө бүгүн донор таппай издеп жүргөндөр бар. Аны жакшы билебиз. Ошон үчүн мындай учурда кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес. Ошон үчүн таштабайлы. Айылдан атайын келип мына шаарга келип анализдерин текшерип, ушинтип эме кылып жүрөбүз көрсөтүп. Биз азыр жардамга муктаж болуп турабыз. Көп түкүрсө көл болот деген сөз бар элибизде. Ушу жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балдардын бактыга жакшы болуп кетсе экен. Мына бул жерде жеңеси болуп туруп, кайнысы үчүн көз жаш төгүп турган жеңелер бүгүн жашообузда мындай көп болсун да. Кайрымдуу, мээримдүү, боорукер мекендештерибиз көп болсун. Ошондуктан сизден да Кудай ыраазы болсун. Ошол жерде жетелешип алып, бул үй бүлөдөгү ынтымак, биримдик бир башкача бир туугандар. Эми Кудай ыраазы болсун ушул үй бүлөнүн ынтымагына, ушул үй бүлөнү ушундай ынтымакта тарбиялаган ата энеге терең ыраазычылык. Анткени бири-бирин бир эмеге жерге таштабай бири-бирин сүйрөп, аман болуп, ушу балдар, неберелер кашында аман болсун деп жетелешип, ээрчип жүрүшөт. Кел бир тууган жакшылык кылайлы, жардам берели. Бул Бактияр мекендешибиз мына жакынкы эле күндөрү өзүнүн бир тууганына донор болуп, бир боорунун бир бөлүкчөсүн берип, жакшыртып келип, ошого себепкер болуп келип олтурган жигиттердин бири. Анан Бактияр, мына өзүң дагы ушул үй бүлөдө силер бир канча айлар алдың эле кыйынчылыкта турган үй бүлөдө катарында элеңер, бирок бүгүн бул оорудан арылып, Кудайга шүгүр, жүрөк бошоп жеңилдеп турган учур. Эми биз ошо мындан бир 2 ай мурун мен бир тууган эжем Курманбек кызы Нурайым деген ушу видео роликтерин көрсөңүздөр болот. Ушу Кайрымдуу болуу фондунун инстаграмда видеосунан ошо бир нече 2 ай мурун биз ошо Индия мамлекетине барып операция болгонбуз. Мен өзүм Кыргызалиев Бактияр Курманбекович өзүм донор болгон болчумун ошол эжеме. Эми сиздерге айтарым, коркпоңуздар, биримдик болгула, бири-бириңерге поддержка берип, анан бул донор болгондо деле көп ойлойт экен, ушундай майып болуп калат же мындай болуп калат деп. Андай эмес экен да негизи. Бул 1 жылдын ичинде кайта өзүнүн калпына өсүп келип калат экен да.
Мен Кудайым буйрса уже 2 ай болду, 1,5 ай болду операция болгоныма. Азыркы учурда состоянием аябай жакшы баары. Сиздерге дагы ошол байкелер аман эсен жакшы барып келгиле, ийгилик силерге каалайм. Ошо айыгып кеткиле. Биздин кыргыз элибиз жардам берет иншалла. Берешен эл. Ошондой эле бул Кайрымдуу бол фондунун жетекчиси Азамат байкебизге чоң рахмат жана анын жамаатына чоң рахмат. Мындайча айтканда негизи таанышың болсо жакшы го, негизи бир жак баргандачы ушундай эле бул Азамат байкелердин жана ошолордун жамаатынын аркылуу менен ушул чет өлкөгө, Индияга барганда бир топ жеңил болот экен да. Анткени өз алдынча кетип калгандарга да биз жолугуп аттык, бир аз алар кыйналып атышты, анализдери кеч чыгып, же ушундай бир тааныш жок болгон себебинен көп убакыт коротушуп жүрүшкөндөрүн көрдүк. Биз ушул Кайрымдуу бол фондунун аркылуу барган себебинен баары убагы менен эле болуп, бат болуп жакшы болду да.